Жалал Абаддагы бала бакчалардын биринде кичинекей баланы башка чаап, мал менен салыштырып, дагы бир кызды урган тарбиячы жана аны видеого тарткан жардамчысы иштен алынды. Бул тууралуу бүгүн 21 ноябрда Супер KG порталына Жалал Абад шаардык билим берүү башкармалыгынын жетекчиси Ырысбек Калчаев маалымдады. Интернетке тарап кеткен видео боюнча иликтөө иштери жүрүп, бүгүн тарбиячы менен анын жардамчысы иштен алынды. Тарбиячы бала бакчада 5 жылдан бери иштеп келген. Ал эми жардамчысы жумушка киргенине 3 ай болгон. Бала бакчанын жетекчисине сөгүш берилди. Иликтөө иштери аягына чыга элек. Эгер аны ээлеген кызматына кайдыгерлик мамиле кылганы аныкталса, ал да ишинен алынат. Тарбиячынын үстүнөн сабалган кыздын апасы милицияга арыз менен кайрылган. Иликтөөнүн аягында ага укуктук баа берилет, дейт Калчаев. Эске салсак, кечээ бала бакчада тарбиячы кичинекей балдарга кыйкырып, урган видеосу тарап талкуу жараткан. Кийин милициядан окуя Жалал Абаддагы номер 21 бала бакчада орун алганын билдиришкен. Милицияга арыз менен Дилфуза аттуу шаар тургуну кайрылып, анын 3 жаштагы кызын тарбиячысы урганын билдирген. Acele varsa